Бул калыстан көз каранды. Бизде президенттердин баардыгы эле ошондой жол менен келген деймин да. Кимиси адилеттүү шайланып, ошол адилеттүү саясий эреже менен келди. Акаевдин баштай турган болсокчу мына. Акаевден баштасак, мен бир интервьюда айткам, эми кайталашка туура келет. Бүтүндөй ошол кезге чейинки келген президенттердин баары кокустан келип калгандар. Маселе ошондо болчу да. Кокустан келип калгандар. Эч кандай даярдыгы жок. Ал менин сөзүм эмес, мен ошол президенттердин сөзү менен айтып берейин. Акаев айтты, мен ак үйдүн үстүнө келип парашют менен таштап жиберди деди. Кандай силер жок элеңер? Жарык дүйнөгө келе элеккесиңер. Биз ошону залда отуруп укканбыз. Мени парашют менен таштап жиберди. Мен президент болоюн деген оюм жок болчу. Демек бул киши даярданган эмес. Максат кылып койгон эмес аны. Ооба. Кокустан. Андан кийинки келген президент эмне деди? Мен күткөн эмесмин деди. Мен чай ичип отурсам эле барып келиңиз, өзүңүз келбесеңиз, барбасаңыз болбойт деп алып келдим. Манты жеп отурдум деди беле? Эмне жегенин билбейм. Мен эми күнөөкөр болгум келбейт. Чындык менен жалгандын айырмасы канча десе, биздин пайгамбарыбыз момунтип көрсөтүп койгон. Көзүң менен көргөнүң чын, кулак менен укканың билбейм дегендей. Ошон үчүн мен уккан нерсемди айта албайм, көргөн нерселеримди гана айтайын. Ошентип мен келип калдым деди. Андан кийин общебиз келди дагы эмне деди? Жигиттер жалаң топтолуп алган экен, биринен өткөн бири кыйын. Биз бөлүшө албай атабыз, апче жалгыз аялсыз сиз барыңыз деп мени ортого түртө салды деди. Ошентип келип калды. Андан кийин Алмаз Шаршенович айтты: Алмаз, өзүң барбасаң болбойт, каражат жалгыз сенде бар, мүмкүнчүлүк сенде бар, болбосо реваншисттер алып койгудай болуп калды деп апчем мени түртө салды деди. Андан кийин Соке келди да айтты эмне деди? Мен мамлекеттин башында эмес, өкмөт башчысы болуу түшүмө кирген эмес деди. Түшүмө кирбесем эмнеге келесиң? Мына ушундай. Эми азыркыларды айтпай эле коеюн. Кандай дейсиңер? Бул даярдыгы жок. Мындай бир идеясы жок. Келип отуруп, мына баарын өзүнүн сөздөрүн кайталадым мен. Эч кимдин сөзүн кошкон жок. А себеп неде болот агай? Себеп неде болот? Неге ушундай жол менен ар дайым башчыларыбыз, президенттерибиз келип калып жатат? Себеби неде болот? Себеби неде? Неге сиз эмес? Неге башкасы эмес? Жараткан айтып атпайбы? Чындыгында жетекчиңер өзүңөрдөн дейт. Өзүңөр кандай болсоңор, жетекчиңер ошондой дейт. Мына керемет. Мына эмне үчүн деген сурооңузга жооп. Эмне үчүн? Эмне үчүн коштон мамлекеттерде биринен өткөн экинчиси мыкты келет? Эмнеге бизден биринен кийин улам төмөндөп барат? Эмне үчүн? Кантип? Бул оор суроо. Бул акыл калчай турган суроо. Бул бир кеси чайдын үстүндө же бир табак беш бармактын үстүндө акыл калчай турган маселе эмес. Бул өтө мындай бир терең маселе. Мисалы, кылымдын, аркы кылымдын башынан беркисин эсептеп көрсөңүз, карап көрсөңүз, мына Мукай Элебаевдин эле узак жолун карабайсызбы? Ошол эле узак жолдо эмне деп атат? Эмне үчүн мыктынын мыктылары тебеленди да калат да? Эмне үчүн баягы өзүңүз айтып аткандай ууру кескилердин бүтүндөй баары, жанын жегендердин баары калкылдап бийикке чыгып кетип баратат деген маселени Мукай Элебаев коюп атпайбы мындан 100 жыл башта? Ошонон бери ушул жолдон тайбай келет да. Биздин макалдарыбыз, биздин идеологиябыз, биздин каныбызга сиңип калган. Күлүктөн күлүк чыкса, күлүктүн 4 туягы турчулайт дейт. Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт дейт. Мыкты чыккандардын баарын жеп келет атпайбызбы?